Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, бул Алатулаев программасы. Химиялык жол менен синтезделген гормондордун эң алгачкысы инсулин. Ал организмдин глюкозаны сиңирүүсүн, бордо гликогенди синтездөөнү жана анын булчуңундагы талчалардын топтолуусун камсыз кылат. Майдын пайда болушун, белоктун синтезин күчөтөт. Коомчулукта мына ушул инсулиндин жетишсиздиги боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Биз так түшүндүрмө жана жооп алалы деп студияга Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Нургул Ибраеваны чакырдык. Нургул Сапаркуловна, дагы бир жолу саламатсызбы? Студияга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы суроо калкка ушул инсулинге байланыштуу так түшүндүрмө берели. Канча партия, кайсыл түрлөрү качан келет, кененирээк өзүңүздөн уксак. Бул инсулин дары дармектери Саламаттык сактоо министрлигинин ошо республикалык бюджетке бөлүнгөн финансы жагынан сатып алынат. Ушул бул сатып алыныш үчүн бизде анализ жүргүзүлөт. Канча бизде бейтап бар ушул инсулин алган, ошол инсулиндерге ушул бир жылга канча инсулин керек, анан ошону каражатын эсептеп чыгып, анан тендер жарыяланат. Анан бизге быйыл жылдын башында ушул финансы каражаты кеч бөлүнүп калган үчүн инсулин биздики ушул февраль айларында жарыяланып калды. Бирок бул жанагы тышкы саясат геосаясий абалга байланыштуу. Да, ошого байланыштуу жана доллардын курсу өсүп кетиши ошого байланыштуу биздин биринчи жарыялаган тендерибиз өтпөй калган. Анан кайра сиз билесиз, эми эл деле билет болуш керек, ушул тендердик процедуралар өзүнчө бир убакыттарды талап кылат. Анан кайра тендер жарыялап, кайра конкурс болуп, ошон үчүн баягы көп биз убакыт жоготуп алдык ортодо. Бирок ушул кырдаалга байланыштуу биз Саламаттык сактоо министрлиги биздин жанагы биз менен чогуу ушул саламаттык сактоого жардам берип аткан биздин партнерлор бар. Мунун бири бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, ошолорго биз кат жазып, бизде ушундай кырдаал болуп атат, ушул инсулинибиз түгөнүп баратат, ошого бизге жардам бергиле, канча мындай мүмкүнчүлүгүңөргө жараша деп кат жазганбыз. Анан ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо бизге макулдугун берип, азыр буюрса алар июндун башында бизге ошол гуманитардык жардамды берген атат. Бул Актропит менен Протофан келет. Бул тендер боюнча азыр биздин тендерлер бүткөн. Биз азыр ушул поставщиктердин жеткирип берүүсүн күтүүдөбүз. Ушул буюрса июлдун башында бүт инсулиндердин баары бизге Саламаттык сактоо министрлигине келип түшөт. Анан областтарга анан таратылат. Сиз атаган препараттар же болбосо келе турчу партия бул инсулиндин картридж түрүндөгү, Бул картридж түрүндөгүсү келет. Жанагы азыр аны элдер как шприц ручка катары колдонуу катары мындай түшүнүшөт, картриджный форма ошолор келет. Анан ал как раз кийинки поставка келгиче ошол убакытты жапканга жетет. Бул эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун гуманитардык жардам иретинде келип атат. Сиздер кечигип баягы ошентсе тендер өттү да. Ошонун негизинде жарыяланган негизги инсулиндердин тобу кайсыл мезгилге келип калышы күтүлүүдө? Июлдун башында келип калат уже толугу менен. Эми азыр бул кырдаал мондай болуп аткандан кийин биз азыр дагы так айтуу мүмкүн эмес. Мына мынчасында келет деп айта албайбыз, анткени анын жеткириши кандай болот. Эгер ушул кырдаал туруктуу болуп турса, анда июлдун башында биз уже негизги поставканы алып, анан областтарга уже бөлүштүрүп таратабыз. Түшүнүктүү. Нургул Сапаркуловна, Кыргызстанда кант диабети менен жабыркаган расмий каттоодо тургандардын саны 70 миңден ашат экен. Эми бул каттоодо турганы гана тилекке каршы статистика мындан 3-4 эсе көп да болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз телекөрүүчүлөрдү WhatsApp номерге суроо пикир калтырууга чакырабыз. 0550 30 01 42 биздин координаттарыбыз. WhatsApp аркылуу өзүңүздүн сурооңузду узатыңыз. Кайда кайрылышы керек, инсулинди кантип алса болот деген өңүттө. Мына ушул инсулин маселеси боюнча сиз жогоруда маектин башында айтып кеттиңиз, албетте көп процедураларды талап кылат, тендер маселесине байланыштуу деп. Бул эми баягы өмүргө өтө керек болгон адамдын саламаттыгын күтүп турбайт экен да, качан кайсы жерде тендер жарыяланып, качан дары кайсы жерден келип калат деп. Балким сиздер мындай аракет кылып көрдүңүздөрбү жогорку жактарга ушул тендери жок эле кандайдыр бир башка тез келүүчү жол менен алууга?
Эми бизде баягы мыйзам түрүндө биз баягы мамлекеттик орган болгон үчүн биз эме тендер аркылуу эле биз сатып алганга биздин укугубуз бар да. Анан биз дайыма эле биздин финансы министрликке дайыма кат жөнөтөбүз да. Ушул бизге инсулиндер аябай өтө керек. Бул жашоо менен баягы жашоого маанилүү дарылардын бирине кирет. Ошон үчүн бизге эртерээк ушу каржылоону эртерээк ачып берсеңер да, бирок эми алардын деле өзлөрүнүн бир кандай бир процедуралары бар окшойт. Ошол кичине ушул бизге каржылоо кичине кечигип ачылып калат да. Башка жагынан биз аракет кылып сатып алганга кылалык десек, биздин мыйзам чегинде тендер гана аркылуу биз алганга укугубуз бар экен. Эгер 3 жолу тендер өтпөй калса, биз ошондо гана ушундай жанагы түзмө түз келишим түзүп, анан сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бирок ал 3 жолу тендер өтүш үчүн бул жарым жылдан ашык убакыт өтүш керек. Ошон үчүн бул дагы бизге бир тоскоолдордун бири болуп атат да. Бүгүнкү күндө ушундай бизде көп маселелер бар да. Инсулиндин түгөнүп бара жаткандыгы тууралуу маселе өткөн айда парламентте дагы көтөрүлгөн. Жогорку кеңеште кандайдыр бир чечимдер кабыл алындыбы ошондо? Кандайдыр бир жаңы сунуштар балким? Эми биз ошо сунуштарды берип, азыр ошол түзмө түз келишим түзүп, ошо сатып алганга уруксаат алганбыз. Бизге айтышты, могу геополитикалык жанагы кырдаалга байланыштуу сатып алсаңар болот деп. Мына азыркы өткөн тендерде биз ошол тендердин баягы бүт процедураларын мындай кыскартып, анан мындай келишим түзүп, ошол инсулинди сатып алып атабыз. Анан бул жерде мындай дагы мен айтып кетким келет да, бул азыр инсулин жок деп азыр баягы элдер, биздин бейтаптар же алардын туугандары тынчсызданып, баягы суроолорду берип, инсулин жок калыптыр деп ушундай маселе көтөрүп атпайбы? Биз саламаттык сактоо министрлиги биздин эндокринологический жана эндокринология борбордун адистери менен бирге анализ жүргүзүп турабыз. Кайсыл жерде инсулиндер калып калды? Бир региондо инсулин жетпей атса, бир региондо ал мындай бар да, ошол инсулиндер ашыгы менен. Анткени бул эмнеге мындай болуп калып атат? Биз баягы бизде ушул кант диабети боюнча регистр бар да, ар бир областта, ар бир райондо канча бейтап инсулин алат деген бизде маалымат бар. Ошонун негизинде бизде план түзүлүп, анан баягы инсулин келгенден кийин ошонун бөлүп берүү иштери жүргүзүлөт да. Анан эгер бейтап деген нарында же ошто катталган болсо, ал ошол жерде жашаса, анан инсулин ошол жака кетип калат да. Баягы ички миграция болуп аткан үчүн биздин бейтаптар баягы оштон же нарындан бияка келип, иш жок болгондуктан бияка иштеп, анан баары эле ушул инсулинди албай келип алышат. Өзүлөрү жашаган жерден запасы менен албай келет. Анан инсулин жок калганда анан бизге министрликке келип баштайт, же тиги эндокринологиялык борборго барып сурап башташат. Анан ошон үчүн баягы инсулиндер Бишкекте ошон үчүн батыраак түгөнүп калат. Чүй облусу менен Бишкекте инсулин батыраак түгөнүп калат. А региондордо, кээгестерде ошондой жатып калат. Анан азыр биз ошондой анализ жүргүзгөн негизинде азыр бизде ошол инсулиндерди бир райондон бир районго бөлүштүрүп, кайра кайсы жерде жетпей атса, ошондой баягы перераспределение деп коебуз, ошондой иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр дагы мына биз буйрук даярдап атабыз. Биздин кээ бир ушул эле Бишкек шаарындагы кээ бир ооруканаларда ошол инсулиндер туруптур. Анткени алар баягы запас менен алып коет, анча бейтап келип жаткан жок, ошон үчүн аларда калып калган. Азыр ошол инсулиндерди биз алып эндокринология борборуна берип атабыз. Анткени жанагындай келген бейтаптарга берип турсун деп. Анан мен бул жерден белгилеп айтып кетчү нерсе, бул кант диабеттин эки түрү болот, биринчи тип жана экинчи тип. Азыр биринчи типтеги диабеттеги оорулар үчүн толук кандуу дарысы бар, актропид дарысы бар. Азыр кичине ошол көйгөйлүү болуп аткан бул экинчи тип кант диабети үчүн болуп атат. Жана протофан инсулин ошол жок болуп, мындай такыр жок деп айтпайм, бирок мындай саналуу санда калды. Анан эми ошону азыр биз аябай мындай эме кылып, кандай десем, баягы эме менен берип атабыз да. Эгер мурун бейтапка келгенде бир саналуу кылыпчы, азыр мурун 2-3 айга бир кылып берип койсок, азыр мындай бир флакон мына ушу түгөнгөндө келесиң деп ушундай кылып, мындай эме менен сарамжалдоо жол менен азыр бергенге аракет кылып атабыз. Болбосо айла жок. Урматтуу башка адис, эми баягы кант оорусу же диабеттин жеңил түрүнөн оор түрүнө жараша инсулинди ар бир бейтап канча көлөмдө колдонот?
Бул ошондон көз каранды да, оорунун түрүнөн көз каранды да. Орточо бир бейтапка жылына канча өлчөмдөгү инсулин керектирет? Эми мен азыр мынча флакон кетет деп айта албайм, анткени дагы бир жолу айтып кетейин, бул кант диабетинин жанагы коштоп жүргөн оорулары да болуп калышы мүмкүн, ошондон дагы зависит этет. Осложнениялар өзүнүн жанагы өнөкөт жагынан осложнениялар болуп кетет да, бөйрөккө же жүрөккө берип, ошолордон да зависит этет. Анан эгер бул бейтап деген ушул башында мынча инсулинди талап кылат десе, бул эгер мындай өзүнүн ден соолугуна жакшы маани бербеген бейтап болсо, бул жылдын аягына ошол эле осложнениялар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр мындай так мен сизге айта албайм, бир адамга ушунча инсулин кетет деп. Анткени жеңил түрдөгү формага өзүнчө дозировкасы болот, жанагындай өнөкөт оорулар коштогон диабет болсо ага өзүнчө болот да. Анан баягы бейтаптын жашына да жараша болот да. Анан кийин ошол эле бейтаптын өзүнүн баягы ответственностуна да жараша болот. Эгер ал өзүнүн тамак ашын туура баягы тамактанып, ошонун баарын баягы адистердин айтканын баарын соблюдать этсе, анда, конечно, ал инсулинди азыраак колдонот. А эгер ал деген болбой эле баарын жеп, кыймылдабай, диета сактабай жүрө берсе, анын сахары түшпөйт, ал көбүрөөк инсулинди пайдаланат. Бул суроону эми узаткан себебим бөлүштүрүү механизмдери так болсо керек. Кимге канча, биз азыр кайсыл жака? Мындай орто эсеп менен бөлүштүрөбүз, бирок баягы жыл ортосунда болобу кандай болот? Ар бир саламаттык сактоо уюм өзүнүн эгер жетпей же түгөнүп баратса, бизге заявка берет. Анан кайра биз ошол складдагы инсулинден дагы кошумча бөлүп беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. WhatsAppка жазыңыз, телефон чалуу кабыл албайбыз, азырынча мүмкүнчүлүк жок. Бирок 550-30-01-42 номуруна WhatsAppка калтыруу жазсаңыз болот. Пикирлерди биз кабыл алууга даярбыз. Эми кант диабети же кант оорусу тууралуу кеп кыла турган болсок, Нургүл Сапаркуловна, тилекке каршы көп адам бул оору менен ооруганын билбей жүрө берип, мындай өтүшүп кеткен учуру дагы болот да. Эмнелерди эске алышы керек, жана ушул диабеттин алдын алуу бир жолдорун айтып берсеңиз. Бул кант диабети действительно мындай аябай коварный оорулардын бирине кирет деп айтсак болот. Анткени сиз туура айтып кеттиңиз, көбүнчөсү бул өзү ошол ооруга чалдыкканын билбей жүрө берет. Анан биринчи кезекте бул адам өзү негизи сергек жашоого умтулуш керек, туура тамактаныш керек, жанагы таттуу, өтө майлуу тамактарды азыраак жеп, көбүрөөк биздин жана өсүмдүктөр аябай көп да, овощи, фрукты, ошолорду көбүрөөк жегенге, анан физический активностьти көбүрөөк кылыш керек. Азыр болсо биздики кандай, бизде аябай той топурлар көп, анан кийин баягы аябай мындай калорийный тамактарды баягы түн ичинде уже канча бир саат 10-11лерде жейбиз, анан келип жатып калабыз да. Ошол тамактануу эрежесин дагы туура сакташ керек, сергек жашоого умтулуш керек. Ошолордун баарын сактаса, биздин элдер ушул мындай ооруганы азаят эле да. Бирок ушул жанагы поведенческий фактор деп коебуз да, поведенческий фактор риска, ошол акасы адам ошону сактош аябай кыйын болот экен да. Адистер канча айтып атса деле, баягы даже ошол кант диабетине чалдыккан бейтаптар деле кээ кезде ошол диетаны сактабай коет, баягы бүт эрежелерди сактабай коет. Андан кийин эле анан баягы ошол кант диабетинин анан оор түрлөрүнө өтүп кетип атат да. Анан эми эмне деп айтат элем, эгер ушул биздин жаранда эгер веси чоңураак болсо, эгер ата-энесинде ошо кант диабети оорусу болсо, жок дегенде жылына бир жолу келип ушул анализ, кант диабетине анализ тапшырып коюш керек. Анан арыктаганга аракет кылыш керек, эгер эмес өлчөмү көбүрөөк болсо. Ошондой иш-чараларды кылып, анан кийин өзлөрү негизи биз такыр мындай биздин ушул жарандарга айткым келет да, өзүңөрдүн ден соолугуңарга силер өзүңөр жооптусуңар. Силер өзүңөр билесиңер, өзүңөр кандай болуп атканыңарды. Ошол экен ошону деген жөн эмеге таштап койбой, жөнгө салып койбой, ошол эле келип консультацияга эле келип кетсе деле. Аманат жанды аздектеш керек. Ошентип кетсе эле биз ошолорду баягы эрте кезинде, оорлошулар кезинде ошол кант диабетин таап калсак, диета аркылуу деле кант диабет
диабеттин жөнгө салып койсо болот. Анан биздики көбүнчөсү баягы көңүл бурбай жүрө берип, анан качан кант диабети уже оор жагына өтүп баратканда, уже дарысыз жашай албай калганда анан келип атышпайбы? Бул өтө олуттуу оору да, өмүр бою созулган тилекке каршы. Бирок сиз айтагандай аны баягы бир катар дарыгерлердин сунуштамасын эске алуу менен өз учурунда жеңил абалда алып жүрсө болот. Бирок тилекке каршы статистика көрсөткөндөй соңку 30-40 жылдын ичинде ошол кант оорусуна чалдыккандардын саны 4 эсеге көбөйүп баратат да. Анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча дагы жыл сайын жер планетасындагы 1 миллиондой адамдын өмүрү ушул кант оорусунун айынан үзүлүп кетип атат. Бул абдан маанилүү, билбей жүргөндөр болсо дагы мына сиз жакшы кеңеш бердиңиз. Эми биз WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөргө орун берели. Саламатсызбы Нургүл айым? Инсулинди өзүбүз атайын тааныштар аркылуу чет мамлекеттен тапшырык менен алсак болобу? Жолдорун айтып бере аласызбы? Бул мүмкүнбү дейт. Бул инсулин деген сиз айтып кеттиңиз, бул деген жанагындай биологический препараттардын эмесине кирет. Ошон үчүн бул инсулинди сатып алыш үчүн биринчи адистен кеңешме алыш керек. Кайсы инсулин кандай кылып, кандай колдонууга. Албетте алса болот. Өзлөрүнүн бизде азыр көбүнчө бейтаптар көбүнчөсү биринчи тип кант диабети менен ооруган, особенно жаш балдар ооругандар көбүнчө ата-энелери биз министрлик, өкмөт мындай толук кандуу камсыздандырып албаган үчүн булар көбүнчөсүн ошол чет мамлекеттен өзлөрү алып келет. Албетте аны болот. Эми анын өзүнүн мындай жолдору биздин эндокринолог адистер айтып бериши мүмкүн. Ага тыюу салынбайт, алып келсе болот. Бирок ушул адистин кеңешмесинен кийин. Расмий тилде суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Кант диабети боюнча мыйзамда ушул кант диабети менен жабыр тарткандар диабетти көзөмөлдөө боюнча атайын каражаттар менен бекер камсыздалышы керек деп жазылып турат. Эмне үчүн бизде тесттер бекер берилбейт дейт. Мен эми кыргыз тилине которуп берип атам. Туура, бизде бул кант диабети боюнча 2006 жылы мыйзам чыккан. Ошонун негизинде биз ушул керектүү кант диабетине керектүү жабдыктарды, ошо биздин бейтаптарды камсыз кылганга биз жооптубуз да. Бирок баягы кант диабетинин элдердин саны өскөн үчүн бөлүнгөн бюджеттин тартыштыгына биз ушул контролдоо жабдыктарга мындай көп акча бөлүп бере албай атабыз да. Бирок азыр бул тест полоскаларды бизде ФОМС аркылуу баягы жарым бейтап төлөйт, жарымын ФОМС төлөйт, ошол аркылуу тест полоскалар бөлүнүп берилип атат. Бирок бул биздин кичинекей балдар үчүн же биринчи тип кант диабеттер үчүн бул жетишсиз, албетте. Анан бүгүн эле мына мен ФОМСтун жетекчилиги менен сүйлөшүп ушул маселени дагы бир жолу көтөрдүм. Ошол силер бөлүп берип аткан сандагы тест полоскага каражат жетпей атат. Ушуну дагы караштырасыңарбы? Анткени бизге бейтаптар кайрылып атат министрликке десем, биз ошону карап атабыз деди. Бирок толук кандуу баарына бекер кылып бергенге азыр бюджеттин баягы каражаттын чама жок. Ошонусуна чамасы жок болуп атат. Бирок көбөйткөнгө аракет ишин кылып атабыз деп жооп берди. Саламатсызбы эже? Негизи адистер сайганы туура го инсулинди, бирок көп учурда менин тааныштарымдын арасында бейтаптар өзүнө өзү сайган учурду кездештирем. Алар көпчө аз өлчөмдө сайып алышы мүмкүн да. Эмне үчүн дарыгерлер өздөрү сайбайт дейт? Жок, инсулин бул деген инсулинди эч качан биздин медициналык кызматкерлер же врач, медсестралар жасабайт. Бул жаңы ооруп калган бейтапка булар үйрөтөт. Ошон үчүн туура кандай жанагы айтып кеткен коркунучтар болбош үчүн школа диабета деген бар. Ар бир ошол эндокринология борбордун негизинде жерлеринде эндокринолог адистер ошондой баягы бейтаптын мектебин алып барышат. Ошол жерде үйрөтөт. Особенно жана жаңы ооруп калган бейтаптарды кантип туура ошол дозировкасын алыш керек. Анткени көп эмес, аз эмес, именно ошол керектүү дозаны жасаш үчүн. Анын баарын үйрөтөт. Кандай сайыш керек, кандай обработка кылыш керек, ошонун баары үйрөтөт. Ошол үйрөткөнгө чейин бейтап өзү үйрөнүп, сайганга үйрөнгөнгө чейин ошол медициналык кызматкердин коштоосу менен болуп турат. Саламатсыздарбы? Мен жаңы эле кошулдум. Айдаркен шаарынан жазып жатам. Инсулин кандай оору, эмнеден пайда болот дейт. Урматтуу телекөрүүчү, биз кант диабети жана ага каршы
препарат же болбосо колдонула турган Керек- инсулин керектүү керектүү. Бул инсулин. баягы глюкозаны сиңире турчу, организмдеги кантты азайта турчу негизги жардам деп түшүндүрсөк болот. Кант шаары протофанды кайдан алсак болот дейт. Ушул эле телекөрүүчү бизге буга чейин да жазган экен, кант шаарында инсулин жок, ушуга көңүл буруп коюңуздарчы деп. Дагы бир жолу айтып кетем, жана башында дагы айткам, бул биринчи типтеги кант диабети менен жабыркаган үчүн актропит инсулини толук кандуу бар. Бул азыр жана экинчи типтеги кант диабети протофан керек бейтап жазып атат болуш керек. Протофан азыр бар, бирок аябай мындай саналуу санда бар. Бирок ошол эле биздин адистердин жардамы менен убактылуу протофан жок болуп калса, ошол актропитке убактылуу өткөрүп берип атышат. Андан эч кандай организмге зыян болбойт. Бул адистердин контролдосу менен жүргүзүлөт. Кээ бир жана жеңил түрдөгү кант диабети, экинчи типтеги кант диабети менен жабыркаган бейтаптар үчүн кээ бирлерин жанагы таблетка түрүнө деле өткөрүп коюп атышат. Бирок баягы адистин контролу, сахардын контролун алып коюп атат. Анан кээ бир бейтаптар ушул жагын жакшы түшүнө албай эле, анан мен протофан алам, мага жалаң эле протофан керек деген, бул кичине бейтаптын мындай жакшы жанагы маалыматы жоктун себеби болуп атат да. Ошон үчүн мен ушул эфир менен колдонуп айткым келет эле, ар бир ушул кант диабети менен экинчи типтеги түрү менен жабыркаган бейтаптар ушул адистерге барса, анткени көбүнчө булар деген барып эле инсулинди алып алып эле анан бул бейтаптар жок болуп кетет да. Инсулин түгөнүп калгыча жок болуп кетет. А булар айына бир жолу же кварталына бир жолу сөзсүз түрдө келип анализдерин тапшырып контролдо болуп туруш керек. Анан ушул бейтаптар келип мына азыркы ушул кырдаалда келип консультация алып, эгер актропитке убактылуу өткөрсө ошого өтүп жардамды алып турушу керек. Эми азыр айтып атпаймынбы, кыска мөөнөттүн ичинде бизге жана гуманитардык жардам келет, ошол протофан менен актропит, бирок жана картриджный түрү келет. Ал берки флаконго караганда дагы жасаганга ыңгайлуу да. Анан уже июлдун башынан уже толук кандуу основной жана поставкабыз келет. Келип кайрылып каттоого турса болот, келип кайрылып алып турса болот деп атасыз. Кайда кайрылса болот? Эми Бишкек шаарында бул биздин жана эндокринологиягы борбор Панфилова Токтогулда жайгашкан. Аны эми бүт кант диабети менен жабыркаган адамдардын баары билет. Эгер бул региондор болсо, ошол эле жашаган жердеги үй бүлөлүк медицина борборлоруна ошол жерге кайрылыш керек, өзлөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылат. Ошол жерде эндокринолог адистери бар, ошолор деле консультация кылып, анан кийин жана инсулиндерди бөлүп берип турат. Анан эми бул актропитке өткөрүп коюш бул мындай убактылуу нерсе да. Бул эми багы кайрадан эле бул ошол адамдын эле ошол кант диабеттин багы оорлошуп кеткен жанагы жашына жараша болот да. А кээ бирлерде ошол таблеткага эле кайра өткөрүп коюшат. Ошо таблеткасын ичип турат, анан инсулин келгенден кийин кайра инсулинге өткөрүп коет эгер бейтап кааласа. Нургүл Сапаркуловна, сизге ыраазычылык билдирем, келип маек куруп, болгондо да элге так түшүндүрмө бергениңиз үчүн. Жана соңунда биз дагы бир жолу белгилей кетели, инсулин өлкөгө ташылып келатат, жана айрым партиялары жакынкы убакта өлкөгө жетип калат. Ошондой эле БДСУнун атайын гум жардамы дагы жакында биздин өлкөгө келип түшөт. Ийгиликтерди каалайбыз. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Нургул Ибраева менен биз маек жүргүздүк. Ал элге инсулин маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Саламатта калыңыз.